Саламатсызбы, урматтуу президент мырза. IT Hub Технопарк борборун расмий ачуу үчүн атайын копту терип, старт берүүңүздү суранабыз. Өзүңүздөн чыккан робот, өзүңүздөн чыгат, өзүңүздөн. Bu da altın alıp sarıp çıkarttı. Қазақстанда иштеп аткан кызы, анан биз Қазақстандан тауып, Кыргызстанга алып келип, анан ушу жетекчи болобуз. Эми айтып канча жыл болду Казакстанда иштеп? Казакстанда 17 жыл иштедим. 2006 жарым өмүрүбүз Казакстанда өтүп турду. Ооба, ошол жерде ушундай IT каптар менен управление кылып, анан өзүм аябай кыялдамам. Бишкектен дагы ушундай технопарк ачсакпы деп. Анан ушул кыялыңыз орунданып турду. Эл иште деп, анан келип ушул жерде ачтык. Кандай жүрүңүз көрө? Ушул жерде 14.000 чарчы квадрат технопарк. Бул жерде 3000ден ашык резиденттерибиз, компанияларыбыз жумуш орундары бар. 115 кеңсе кылганбыз. 350 open space орундары кылганбыз. Бул жерде 2 кишиден 32 кишиге чейин офистерибиз бар. Көбүнчөсү биз IT компанияларды чакырып, ушул жерде бири-бири менен иштесин деп, бири-бири менен ар кандай жаңы продукттар өсүн деп чакырганбыз. Бул биздин Microsoft деген разработчиктерибиз, программисттер. Ушул жерде иштешип, жаратышат, ар кандай сайттарды кылышат, аналитика кылышат. Отуруңуздар. Анан бул орундар open space деп коет. Бул жерде мисалы үчүн жөн эле стол менен кресло беребиз да. Анан ушул жерде өзү келип отуруп. ооба. Камералар турат, бул жерде биз карап турабыз, эч нерсе жок дейбиз. Же болбосо, мисалы үчүн күнүнө бир 4 саатка келип иштеп кетсе болот, түндөсү келип иштеп кетсе болот. Ушундай 9 тарифибиз бар. Ар кандай тарифтерибиз бар. Анан бул деген ошол open space деген биздин программисттер отурган жерлер. Ошол жерде биздин резиденттерибиз. Анан алар мисалы үчүн сүйлөшүп турушат да, ар кандай Европа, Америка менен келип ичине келишип, анан өй жакка киребиз, кенелерин көрсөтөбүз андай. Бири-бирине тоскоол болгон үчүн ушул жерге кирип алып Шеркеттеш үчүн бияка кабина. Оң жакта биз Lalafo деген чоң компания бар. Marketplace боюнча. Биздин резиденттер. Алар биякта турабы? Они взяли у нас они взяли офис у нас, под них мы сделали офис. Бул жерде 60 кишилик орун бар, Даша. Здравствуйте. Наша гражданка. Мы любим нашу работу, мы работаем для пользователей. Как работаете? Замечательно. У нас 2 миллиона пользователей, которые каждый день что-то покупают или продают онлайн. И мы очень гордимся, что мы такая самая простая площадка для 2 миллиона это кыргызстанцев. только наши граждане или Только другие? наши. 320 тысяч в день. Представляете? Открывают приложение, что-то продают, покупают. Детская база очень большая, значит. Да. Бул жака буякта көчүрүп коелу. Одноразовый тажойно, жатат Чтоб бир сааттан ашып калат. Чтоб жана обеденный немеде укташат. Өзүлөрү чарчаганда, мен чарчаганда келип уктайт, кайра туруп алып барып иштейбиз. Бул жерде болсо подкаст, YouTube дегендер аябай өнүгүп атпайбы. Ошолорго биз атайын студия жасадык. Бүт жабдыктардын баары бар. Аудио, видео, свет, бүт баарын беребиз ушул жерде, бүт кызматтар менен. А бул болсо биздин ар кандай иш-чараларды өткөрүүчү жер. Flutter деген амфитеатрыбыз 150 кишилик, келиңиздер. Мына ушул жерде ар кандай бизде иш-чаралар өтүп турат. Ар кандай жолугушуулар, презентациялар. Мына сен жасаган роботтор? Молодец. Бизден чыгардыңбы өзүңүздө? Толугу менен өзүбүз жасадык. 3D принтер технологиясы, анын ичинде бир канча Инструменттер кайерден жасадың? Мисалы, колдорун, немелер? моделин жасайбыз, 3D модель компьютерден. Андан кийин 3D принтерлер бар, ошолордун жардамы менен күйүп чыгабыз, эритип күйүп чыгабыз. Эритип күйүп толугу менен пластик. Экологиялык жактан таза пластик, жана жүгөрүнүн крахмалдан жасалат. Кайерде муну жанагы 3D технология кайерде? Өзүң элеби? Бардыгын өзүбүз жасадык, өзүм жасап, өзүм Эч бир заводко барашат кеткен жоксуң, өзүң эле жасадың.
ички могу немелерин Чиптерди программалоо бардыгын өзүм чогулттум, өзүм жасап чыктым толугу. Ошол. Бул жакта Эвен банктын IT системасын түзгөн, IT центр. Bu yerде биздин иштеп аткан IT иштердин 20% эле. Бул айтышын Банктар программасын жасап берет. Здравствуйте. Да, вот. Наша фамилия? Узнаем? По телефону. Скажите, чем вы занимаетесь? Объясните. Я занимаюсь... Какую работу вы выполняете в банке? Скажите. Я в основном занимаюсь привлечением партнеров на маркет М-банк. И как раз таки веду переговоры в основном, заведение партнеров в систему и курирование. Biz IT boyunca Bişkek'e çalışıyoruz gerek. Bizde oturgan böyle Amerikan menen işlep akça tala verет da. Biz oturasıyoruz. Akça biz geçiyor. Amerika'ya geçiyor. Бул жерде экинчи этажда биз 250 орун open space даярдадык. 6 чоң конференц-залдарды курдук. Анан 70 офис ачтык. Анан кийин мындан bu yerде могу кабинкага кирсеңиз. Süyleşken olmayı da. Engin жөнүндө укпайбыз да. Анан баарын ыңгайлуу кылганга аракет кылдык. Отургуч жерлердин столдорун, газеткалардын баары ошо столдордо болот. Ондай атайын будкаларындай отургуч мисалы үчүн жөн эле жолугуш болсо да ушул жерге келип отуруп сүйлөшүп иштей беришет. Анда бизде кандай компаниялар бар? Мисалы үчүн угуп атсаңыз керек, Light Creative Group, Жаратма деген баягы подкаст аябай көп. Бул неме? Булар жанагы балдар айтып берлечи эмне болгонун. Ну, YouTube'дан алган награда бар. Канча миллиард просмотр? Bizde 8 milyar prasмотр algan. 8 миллиард просмотр. 3 yıl içinde. Dünya yüzünde angliz tilinde кичинекей балдарга контент жасайбыз. Вот здесь снимается на 9 миллиардов просмотров. Шумоизоляциясы менен экен. Атайын. Дебилянс бар го ошол. Кичинекей балдардын аң сезимин өстүрүү үчүн. Такие кичинекей баланы коюш керек экен да үйрөтүп. Карган кичинекей кызды. Чоң эле кыз окшошпой калат. Азыр неме бар? YouTube'дун правиласы бар. Кичинекей баланы койгондон кийин сөз жанында чоң киши туруш керек. Кичинекей бала жалгыз экранда болгон болбойт. Анткени ал жаш жете элек баланы жалгыз кылган. Түшүнүктүү айтайын деген могу экөөнү кичинекей. Бирөөсү кичинекей бала болсо, өкөтөң чоң болуп та. Бул жерде биздин 450 кишилик залыбыз Мета холл деп аталат. Ушул жерде биз Урматтуу мекендештер, Борбор кала тургундары, урматтуу ишкерлер, IT компаниялардын өкүлдөрү жана бүгүнкү иш-чаранын ардактуу меймандары. Бүгүн биз жөн гана жакшынакай бир имаратты же жаңы кеңселер борборун эмес, келечектүү жаңы технологиялар мейкиндигин ачып жатабыз. Тагыраак айтканда, өлкөбүздүн өркүндөп өсүүсүнө өлгө боло турган Технопарк IT хабынын тушоосун кесип, байсалдуу сапар тилөө үчүн чогулуп олтурабыз. Заманбап IT хаб баарыбызга ак жолтой болсун. Ошондуктан бүгүнкү жакшы саамалык менен баарыңыздарды куттуктайм. Баарыңыздар жакшы билесиздер, өз мезгилинде бул жерде республикабыздын экономикасына чоң салым кошкон фабрика иштеп турган эле. Арадан жылдар өтүп, доор алмашып, мына минтип бүгүнкү күндө заманбап, замандын талабына ылайык демилгелүү, иштин көзүн тапкан, алдыга кадам жасай билген ишкерлердин жөндөмдүүлүгү жана мамлекеттин колдоосу менен бул жай жаңы багытка кадам таштап отурат. Мындай саамалык Кыргызстандын кадимки көнүмүш ресурстарын акыл эс менен туура багытка пайдалануу аркылуу өнүгүү борборлоруна айландыра тургандыгынын ачык айкын мисалы. Бүгүнкү күндө дүйнө ыкчам өзгөрүүнүн үстүндө. Өлкөлөрдүн өнүгүшү бир эле жаратылыш ресурстарына көз каранды болбой калды. Мурда кен байлыктарга бай, же болбосо деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү кеңири өлкөлөрдүн экономикалык көрсөткүчтөрү үстөмдүк кылар эле. Азыркы тапта булар негизги факторлор болбой калды.
Себеби биз санарип доор учурунда жашап жатабыз. Башкача айтканда, билим жана технологияны ар кандай жаратылыш ресурсу менен атаандаш ала турган ресурс катары колдонуу жөндөмдүүлүгү алдыңкы планга чыкты. Биз дал ушул өңүттө артыкчылык берип келебиз. Жаңы технологияларды колдонуу жана анын негизинде күчтүү экономиканы түзүү аркылуу өнүккөн мамлекеттер менен тең тайлашууга болот. Буга дүйнөдө бир топ мисалдар бар. Мурда деңиз же кен байлыгы өнүккөн өлкөлөр үчүн өнүгүүгө жол ачса, азыр IT технологиялары өнүгүүнүн даңгыр жолуна айланды. Өлкөбүздө дүйнө агымы менен бир агууга, жаңы ачылыштардан артта калбоого ар тараптан тынбай аракеттер көрүлүп келүүдө. Мамлекет жаңыча көз караштагы демилгелерди колдоп келатканы дагы маалым. Биз жеке ишкерлердин өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салымдарын жогору баалайбыз. Мындай демилгелер мамлекет менен бизнестин ортосундагы жетишилген өнөктөштүктүн айкын мисалы болуп саналат. Мындан ары дагы республика боюнча дал ушундай борборлордун ачылышына, завод фабрикалардын курулуштарына мамлекет тараптан шарттарды түзүп беребиз. Эсиңиздерде болсо керек, мындан 2 жыл мурда кирешелерди легалдаштыруу мыйзамын кабыл алып бергенбиз. Мына ошонун натыйжасы менен биздин Өмүрбек Токтогулович сыяктуу көптөгөн бай бизнесмендерибиз капиталдарын легалдаштырып келишип, чет өлкөгө эмес, өзүбүзгө ушундай хабтарды, завод фабрикаларды жана башка курулуштарды кура башташты. Буга чейин ушундай эле мыйзам бир эмес 2 жолу кабыл алынган экен, бирок чийки болуп ал мыйзам иштебей келиптир. Биз бизнес чөйрөсүндө жүргөн жарандарыбыздын катышуусу менен мыйзамды дыкат иштеп чыгып кабыл алып бердик. Мына натыйжасын үзүрүн эми сиздер, жалпы эл жана мамлекет көрүп жатабыз. Өмүрбек Токтогулович эле эмес, мен аттарын атабай эле коеюн, башка биздин бай жарандарыбыз дагы кирешелерин легалдаштырып келишип, жеке инвестицияларын өлкөбүздө курулуп жаткан ар тармактагы ири масштабтуу курулуштарга, завод фабрикаларга, пансионаттарга, 5 жылдыздуу отелди курууга салып жатышат. Мындай иштердин башталышына өлкөбүздө уюшкан кылмыштуу топтордун дагы жок болушу түрткү болду десек болот. Биз мамлекет тараптан бардык ишкерлерди мындан ары дагы колдоого алабыз, жардам беребиз. Ошондуктан мындан ары капиталдарыңыздарды өз өлкөбүзгө жумшаңыздар. Салыктарды өз мамлекетибизге төлөңүздөр, мамлекет колдоп, кубаттап гана турабыз. Мына ушул технопарк IT хабы дымактуу идеялар жерде калбай, келечектүү долбоорлорго айланып, ишке аша турган реалдуу ойлорду колдоого ала турган аянтча болуп калат деп терең ишенемин. Бүгүнкү ачылып жаткан хапта жаңы жумуш орундары түзүлгөндөн сырткары инновациялык чечимдер жаралып, глобалдык рынокторго эшиктер ачылаарына, жаңы мүмкүнчүлүктөр жаралаарына үмүтүм зор. Биз бул сыяктуу иш аракеттерди колдоп коштоо менен колдо бар мүмкүнчүлүктөрүбүздү заман чакырыктарына ылайыкташтырып трансформациялоону, өнүгүүнүн кийинки баскычтарына ыкчам өтүүнү өздөштүрүп, өркүндөтүшүбүз зарыл. Ошондуктан IT коомчулугунан чыккан ар бир демилгени мен колдоймун. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өткөн жылы жогорку технологиялар паркы жөнүндө мыйзамга маанилүү өзгөртүүлөр киргизилип, парктын резиденттери үчүн салык режими мөөнөтсүз болуп өзгөргөн. Муну менен жогорку технологиялар паркынын өлкө ичинде жана чет өлкөлөрдө жайгашкан IT компаниялар үчүн дагы жагымдуу болот. Деги эле стратегиялык милдеттер коюлган санарип өнүктүрүү министрлигине болуп көрбөгөндөй колдоолорду көрсөтүп келе жатабыз. Мунун баары IT технологиясы биздин экономикалык өсүштүн негизи болуп каларына мамлекеттин ишеними жана ар тараптан колдоосу мындан ары дагы сөзсүз уланат. Урматтуу ишкерлер, хаптын резиденттери, биз сиздердин ар бириңиздерден жаңы продукцияларды, жаңы стартаптарды эле эмес, же сиздердин компаниялардын өнүгүшүн эле эмес, Кыргызстандын бүтүндөй экосистемасын өнүктүрүүгө салым кошушуңуздарды күтөбүз. Албетте сиздердин ийгилигиңиздер бул жалпы өлкөнүн ийгилиги. Сиздердин жетишкендигиңиздер мамлекеттин келечеги болгон жаштар үчүн мыкты үлгү, айрыкча IT тармагында алгачкы кадамдарын жасап жаткандарга дем болуп бермекчи. Мына ушундан улам мен сиздерди бул имараттын жөн эле бир ижарачылары болбостон, Кыргызстандын жаңы технологиялык реалдуулугунун жигердүү жаратуучулары болууга чакырат элем. Ошондо гана Кыргызстан дүйнөлүк IT майданында күчтүү оюнчу болууга жөндөмдүү деген ишеним пайда болот. Бул хап эл аралык өнөктөштүккө жана эң негизги
жарандар үчүн социалдык мааниге ээ болгон демилгелер жаралуучу ийгиликтүү жайга айлансын деп тилейли. Ар бириңиздерге чыгармачыл шыктем, жаратман идеяларды каалаймын. Болгон күч кубатыңыздарды, акыл эмгегиңиздерди сүйүктүү Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн жумшаңыздар деп айтмакчымын. Технопарк IT хабынын баса турган жолу байсалдуу болсун. Кут болсун.